Өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин негизги милдети болгон табигый кырсыктарды алдын алуу иштери солгунда башын тиешелүү башкармалыктын жетекчилерине тапшырма берген. Анда өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу мерчемделген объектилердин арасынан эң орчундуу жана кечиктирилгис жумуштар аткарылышы зарылчылыгы бар объектилерде жумуш жүрүүдө. Маселен, Аламүдүн районунун Байтык айыл аймагына караштуу Кашка суу айылында Аларча суусунун нугун буруу жана жээктерин бекемдөө жумуштары жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндө планга кирген 200 метр аралык жасалып жаткан жаңы нуктун 150 метри аяктады. Натыйжада Кашка суу айылындагы 20 турак үй корголот. Өзгөчө кырдаалдар министринин буйругу негизинде бүгүн ушу Байтык айылы Кашка суу айылында түндүк борбор тарабынан жумуш жүргүзүлүп жатат. Бул жумуш бир жума мурда башталган. Жумуштун көлөмдүүлүгү 200 метр. Түндүк борбор тарабынан бир экскаватор бул жака келген. Мына азыр өзүңүздөр көргөндөй жумуш аякталып чыгып калды. Бул жумуш бүтсө, натыйжада 20 турак үй